Саламатсызбы? Регионда Абалким авторлық программасы. Бізге логистиктердің керегі жоқ. Қытай кізе шықпайды қайра. Нарын облысының Атбашы жергесінде қайрадан бийликке қарата наразылық акциясы болып өтті. Маселе ошол, Атбашыға құрулат деліп жатқан сода логистикалық борборду Қытай инвесторы құрубасын дегенде турат. Анткени келишим боюнча Қытай инвесторы $280 миллион қаражат киргизип, логистикалық борбор курмакчы болуп жаткан жер ал инвесторга 49 жылга ижарага берилет. Болгондо да Кытай менен чектеш турган райондогу жер. Дал мына ушул маселе Атбашы элин кооптондуруп турат. Biz misal men например айтайын. Ушу куланакка учкун менен куланакка тек чой жапты бердир 49 жылга кана алганбыз. Ала албай атабыз ошонучу. Кытайлар 49 жылга арендага берип атат. Ошону ала алабызбы Кытайлардан? Биз ала албайбыз. Кытайлар бизге кереги да жок. Биз өзүм ушул жерге сарай десем өзүмө сарай жер беришпейт. Ала кандай камсыздандырсын деп. Багасы жер бербегенден Кытайларга эмнеге берет ошол жерди? Айтылып жаткан логистикалык борбор тууралуу бир катар фактыларды карап көрөлү. Биринчиден, документтик келишим качан кимдер тарабынан түзүлгөн эле. Эсиңизде болсо, өткөн 2019 жылы жайда Кытай эл республикасынын төрагасы Си Цзиньпин Кыргызстанга мамлекеттик сапары менен келип, тараптар бир топ документтерге кол койгон болчу. Анын ичинде Нурстрой Монтаж ЖЧКсы жана One Lead One Trading Limited компаниясынын ортосунда соода логистикалык борбордун курулушу жөнүндө келишимге да кол коюлган болчу. Долбоордун сметалык баасы $280 миллион түзөт. Курсаңар чек арага кургула айланайындар. Кытай бери келбесин. Кытай нар жактан эле товарын берип ары кетип турсун. Кытайлар басып кетет экен деп атат. Биз ушул нерсени алдын алганбыз. Логистикалык борбордун инвестору Атбашы Кыргыз-Кытай эркин соода аймагы ЖЧКсы. Юстиция министрлигинин электрондук базасында көрсөткөндөй, бул жоопкерчилиги чектелген коомдун негиздөөчүлөрү Лю Ин, Эмилбек Абдыкадыров жана Ван Сиюн экени маалым болду. Эмилбек Абдыкадыров Нурстрой Монтаж ЖЧКсынын дагы негиздөөчүсү. Буга чейин ал мамлекеттик кызматтарда да, анын ичинде курулуш жана архитектура мамлекеттик агенттигинде жетекчилик кызматта иштеп кеткен. Демек $280 миллион инвестицияны дал ошол Лю Ин салып жатат. Аларга Атбашы аймагынан 176 гектар жер 49 жылга ижарага берилгени белгилүү. 49 жыл деген бұл қанына сіңіп қалыптыр. Мөөнөтсүз. Ана алдың да бір Қытайдың кіргені, 1000 Қытайдың кіргені. Ер болсаң ошо Қытайдың ананы ешігін аттап көр ошол жерде. 200 гектар емес, чарчы метр квадратта бербеш керек Қытайға. Біз мақұл емеспіз бугачы. Атбашы элине түшүндүрүү иштерин жүргүзүү максатында бир катар депутаттар, өкмөт мүчөлөрү буга чейин жыйын өткөрүшкөн болчу. Анда кооптонууга такыр негиз жоктугун, өкмөт ар бир маселени тыкыр көзөмөлгө алып жатканын айтышып, элди ынандырганга аракет кылышкан. Бирок кечээги митинг көрсөткөндөй, бийликтин бул аракеттери оң натыйжа бербеген сыягы. Эми жергиликтүү эл президентке кайрылып баштаганы буга далил эмеспи? Урматтуу Сооронбай Шарипович, мен сизге кайрылуу жасайт элем. Атбашынын элинин, карапайым элинин, калың журттун атынан бизге эч кандай логистика борборунун кереги жок. Биз ушуга чейин жашап келгенбиз. Эгерде сиз дагы биз тарапта болсоңуз, эл тарапта болсоңуз, ушуну жакшы карап, ой жүгүртүп, ошо аппаратта иштегендерди көзөмөлдөп койсоңуз. Абалким Кытай инвестору келип, нарынга логистикалык борбор курса, бийлик ага ижарага 49 жылга берген 200 гектардай жерди чындап эле көзөмөлдөй алаттыр. Бирок 49 жыл деген мөөнөт аз эмес. Ал убакта азыркы бийликтегилер кайда болушат? Бүгүн элди ынандырууга аракет жасап жаткан аткаминерлер арадан 49 жыл өткөндөн кийин бар болобу, жок болобу аны бир жараткан билет. Кыргызстандын тарыхын алып карасаңыз, ушинтип ижарага делип берилген айрым жерлердин кайра артка кайтарылбай, башка өлкөнүн менчик жерине айланып калганы тууралуу да бир топ эле маалыматтар айтылып жүрбөйбү? Балким бул ирет андай болбойт чыгар. Маселенин баары элдин бийликке болгон ишеними толгондо гана чечимин табат сыягы. Балким саламатта калыңыз.